Аял кишинин төрөттөн кийин келген каны токтоп, гусул алып, намазын баштагандан кийин 10 күндөн кийин кайра кишине кан аралаш суюктук келип калса, гусул бузулбайбы? Негизи ар бир аялдын өзүнүн адаты болот. Ал адат качан пайда болот? Bir баланы төрөгөндөн кийин. Bir аял бар, этеккер эмес, нифас деп коет, төрөт каны. Төрөт каны 30 күндө токтойт. Бирөөнүкү бар 20 күндө, бирөөнүкү бар 40 күн бою келиши мүмкүн. Айталы 30 күн келет дейли бирөөнүкү. 30 күн келген, анан 20 күн келип, анан кийин ортодо 5-6 күн келбей калып, кайра анан 26-27 күн кайра келип калган болсо, демек 30 күнгө чейин боло элек да. Токтоосуз төрөт канын көргөндөй болот. Ошондуктан биринчи баланы төрөгөндө анан анык болот. 40 күнгө чейин күтө бериш керек. 40 күнгө чейин. Эгер 30 күнгө чейин жетип, токтоп, андан кийин 40 күнгө чейин эчтеке келбесе, демек ал аялдын адаты кийинки төрөтүндө эмне болот? 30 күндө эсептеп алыш керек. Бул аялдын төрөт канынын адаты 30 күн болот. Şu 30 күнгө чейин bir gelip gelбей үчүн төрө турган болсо, баары байма-бай токтоосуз келген болот.